Укалоо аппараттын жана колдун жардамында жасалуучу түрдүү ооруларды дарылоо жолу болуп саналат. Бул ыкманын жалпы дене бойго жана дене бөлүктөрүнө жасалуучу түрлөрү бар. Тактап айтканда классикалык спорттук вакуумдук укалоо жолдору жалпы тулку бойго жасалса, башка, колго, бутка, моюнга жасалуучу укалоолор бөлүктөргө ажыратылуучу түрү болуп саналат. 4 жылдан бери бул багытта эмгектенип келе жаткан Зайырбек Сайтмаматов жогоруда айтылган укалоо ыкмалары ар кандай басымда жасалуусуна карабастан бирдей этапта кылынуусу керек экендигин айтат. Массаждын жасалуу ыкмалары эң эле башында айта турган техника бул сылап сыйпалоо. Сылап сыйпалоодон баштап кызытуу, укалоо, сыдыруу, ургулоо техникалары бар. Активный, пассивный деген кыймылдар бар. Мисалы классический массажды, классикалык түрү мындай жеңилирээк жасалат. Спортивный массаж бир аз басым менен, давление менен, ага күч дагы бир аз көбүрөөк колдонулат. Детский массажда ага жөн гана сылап сыйпалоо. Укалоонун жардамында жүрөк кан тамыр системасынын иштөөсү жана булчуңдардын жыйрылуу функциясы жакшырат. Бул болсо өз учурунда бир топ ооруларды дарылоого жана алдын алууга жардам берет. Чоң жардамы бар. Оорунун 90%-ин алдын алат деген. Айта турган болсок, толтура. Мисалы, адамдын кайсыл ооруларына грыжа, протрузия, сколиоз, кифоз, лордоз, ушул ооруларына жана ошондой эле ички аппарат, ички органдарга таасир берүүчү пайдасы бар. Ревматоидный артрит, артроз, пневмония, остеохондрозго да жардам бар. Чоң жардам бар. Адистин айтымында укалоого адамдар көпчүлүк учурда эс алуу максатында кайрылышат. Себеби укалоонун нерв системасына тийгизген пайдасы да зор. Деген менен мындай ыкма бардык эле адамдарга сунуштала бербейт. Анткени укалоо көпчүлүк учурда күчтүү басым менен жасалгандыктан айрым инсандардын организмине терс таасир берүүсү мүмкүн. Открытый форма туберкулеза деген баягы оорулар менен ооругандарга сунушталбайт. Мисалы, травма алган учурда, бир жери сынган болсо, ошол учурда массаж алганга болбойт. Открытый форма сифилис. Мисалы, денени жара басып кеткен учурларда массаж алынбайт. Гепатиттин дагы күчтүү күчөгөн учурунда алганга болбойт. Өз ден соолугуңузга кам көрүүдө кандай гана ыкмага барбаңыз, алгач адистер менен кеңешип алуу, ашыкчалык кылбасын унутпаңыз. Акмарал Маликова, Самат Сайдамат уулу, Арутан көрсөтүүсү.